Мекенимди көрө элегиме 10 жылга чукулдаптыр. Ушунчалык сагыныч, кусалык, эңсөө менен келдим эле. Бирок элдин жашоо турмушу, социалдык абалы дагы деле ошолдукта. Экономикалык секиректер өнүгүү байкалбай турат. Жумуш орду түзүлүп, завод, фабрикалар ишке кирсе гана. Көп жыл чет жакта иштеп, тажрыйба алган кесиптешиме татыктуу жумуш табылбай жатканын кара. Кыргызстан өз өндүрүшүн жандантса, жакшы маянасы бар жумуш орун түзүлүп, кырчындай жаштар өлкөдө жашап иштемек. Ушунча кыял менен келип, өлкөмдөн өз ордумду таба албай, кайрадан чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болдум. Эми 4 жылга сенден алыстадым, мекеним. Кудай буюрса, келечекте 2020 жылга чейинки Кыргызстан жана 2020 жылдан кийинки Кыргызстан деген ат менен тарых барактарында калгыдай кылабыз. Өнүгүүнүн жаңы дооруна кадам таштаган мекениме келдим. Жаңы курулуштар, жаңы имараттар, көрүп көзүм кубанат. Өнүксүнчү, өссүнчү Кыргызстаным. Мурунку келгенимде көзүмө көрүнгөндүн баары чет жакта өндүрүлүп келгендер болчу. Эми өндүрүш жолго коюла баштаптыр. Кесиптешим өлкөбүздө ачылып, ишке берилип жаткан ишканалар тууралуу баяндап берди. Бул Чүй облусунун Кемин районундагы клинкер чыгарган терек-таш заводу. Ишкана үстүздөгү жылы өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата ачылган 100 ишкананын бири. Өлкөдөгү мындай ири ишкана мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылып, расмий түрдө старт берилди. Терек-таш цемент заводу жана курулуш материалдарын өндүрүүчү ишканалар элибизди өз убагында турак жай менен камсыз кылууга бекем негиз болуп берет. Курулуш секторундагы мындай кескин жандануу инвестицияларды тартуу үчүн позитивдүү сигнал болуп калат. Ишкананы куруу долбоору 2022 жылы башталып, анын сметалык баасы 160 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан 45 миллион доллар бөлүнгөн. Заводдун жылына 1 миллион 200 миң тоннага чейин клинкер чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Жактан клинкерди Новопокровкадагы Узун Кырай аймагындагы жайгашкан цемент майдалоочу заводубузга алып барабыз. Ал жерде кубаттуулугу 1 миллион 700 миң тонна цемент чыгарууга жетишебиз. Бүгүнкү күндө толук кандуу бүт баардык иш-чаралары бүтүлдү.
Мындан 3 ай мурун өлкөдө Тулпар Мотор заводу ачылып, темиргүлүктүн 12 түрү чыгарыла баштаган. Кыргызстан бул ишкананын алгачкы пайдасын көрүп жатат. Маселен, Финансы министрлиги 60 даана Chevrolet Tracker'ди заводдон алды. Мурда мамлекеттик ишкана мекемелерди унаа менен камсыздоо үчүн миллиондогон каражаттар сыртка кетип турган. Мындан тышкары, жарандарды турак жай менен камсыздоо максатында иштеп жаткан ипотека сыяктуу эле темир аргымакты да сатып алууда жеңилдетилген бөлүктөлүү шарттары иштелип чыкты. Эгерде сизде 250 000 сомдой эле акчаңыз болгон болсо, мына ушул 2024-жылы чыгарылган Chevrolet Cobalt унаасын 2 пакеттен чыга элек, пробеги 0, бул кафелден башка жаман жолду тебелей элек, мына ушул унааны айдап кетсеңиз болот. Калган сумманы сизге 5 жылга бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Азыр мына бул жерден чыккан таблицадан болгон шарттарды сиздерге түшүндүрүп беребиз. Chevrolet Cobalt'ın заводтон чыккандагы баасы 1,251,217 сом. Анын 20%, 243 000 сомду төлөсөңүз, калган 974 000-ди 5 жылга бөлүп кутулуу мүмкүнчүлүгү берилет. Жылдык үстөк 8%. Ошондо сиз ар айда 19 752 сомдон төлөп турасыз. Өлкө бажы союзуна кирип, ага кошумча оң рулдуу унааларды ташып кирүүгө тыюу салынгандан кийин автопарк экологияга зыяндуу заттарды бөлүп чыгарган эски унааларга толду. Бишкектеги негизги унаа базарда турабыз. Бул азыр 5-сектор, артында 8-сектор, бул жакта дагы 2 сектор бар. Мына ошолордун бардыгында 80-90, 2000 жылдары чыккан унаалар турат. Мына ушул жерден эле өлкөдөгү автопарктын акыбалын анализдесек болот. Халктын жылы жаңы унаалары менен жүрүүсү үчүн заводдорду ачуу жана аны элдин пайдасына иштетүү саясаты жүрдү. Заводдун наркы жер тилкесин жана башка инфратүзүмдү кошпогондо 5 миллион долларга барды. Долбоорго салынган жалпы инвестициянын көлөмү 50 миллион доллар экени да жарыяланган. 4,5 гектар жерди ээлеген заводдо жылына 10 000 даана унаа чыгарылары, бул кубаттуулук кийин 30 000 унаага чейин жетери пландалууда. Кыргызстанда алгачкы ирет оор жүк ташуучу унааларды чогултуп чыгарган Шумкар заводу ишке берилди. Ишкана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ачылып жаткан 100 өнөр жайдын бири. Бул инвестициялык долбоорго 2023-жылы президент Садыр Жапаровдун Кытай эл республикасына болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында кол коюлган. Инвестициянын жалпы көлөмү 6,5 миллиард сомду түзөт. Заводтун негизги максаты бул Кыргызстандын ички рыногун оор жана атайын жүк ташуучу автомобилдер менен камсыз кылуу. Бул жерде тоо кен тармагы, жол куруу тармагы жана башка эл чарбасына керектелүүчү техникалар чыгарылат. Курулуш материалдарын чыгарган бул заводко Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан каржылык колдоо көрсөтүлүп, техникалык жабдуулар менен толук камсыздалды. Биздин продукция бул автоклавдалган газобетон чыгарабыз. Бул заманбап курулуш материалы десем болот. Жылдык кубаттуулугу 300 000 куб метр автоклавдалган газобетон чыгат. Эми ишкананын ачылышы менен 150-160га жакын жумуш орду түзүлөт. Заводду ишке киргизүү үчүн жалпы 11 миллион доллардан ашык каражат сарпталган. Бул жерден чыккан продукция Кыргызстандын аймагын толук камсыздайт. Токмоктогу текстиль транс заводунун 2-чи этабы ишке кирди. Бул текстиль заводу буга чейин бир түстөгү кездемелерди чыгарып келсе, эми 2-чи этаптын башталышы менен түрдүү өңдөгү кездемелерди чыгара баштайт. Бул үчүн Кытай Республикасынан заманбап үлгүдөгү техникалар, жабдуулар алынып келинди. Мамлекеттин жардамы менен каржылык колдоо Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан жүргүзүлдү. 2-чи этабыбыз 2022 жылы Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 9 миллион АКШ акчасы бөлүп берилген. Мамлекеттин колдоосу менен бул ошол акчага Кытай Республикасынан жабдуулар алынып келген. Азыркы тапта ишканада 170 кызматкер эмгектенет. Эми кийинки этап менен дагы 150 жумуш орду түзүлөт. Кездемелерди басып чыгаруучу бир күндүк көлөмү жалпы 20-25 тоннага чейин жетет. Бул кластердик методдо чыгарылган өлкөдөгү жалгыз ишкана.
Советтер Союзу учурунда Кыргызстандын аймагында 6000ден ашуун өнөр жай ишканалары курулуп, күпүлдөп иштеп турган. Өлкө эгемендүүлүккө жеткени, ал завод фабрикалар сатылып, таланып, тонолуп, түп орду менен жок болуп кеткени эч кимге жашыруун эмес. Мындай абал дээрлик 30 жылдан ашык убакытка чейин созулду. Эми мамлекет өнөр жай өндүрүшүн кайра жандантып, инвестициялык климатты жакшыртууда. Мунун аркасынан өлкөбүздө катар менен ишканалар ачылып, өнөр жай өндүрүшүнүн жаңы доору башталды. Ошентип, мен да Кыргызстанда ишке кирген өндүрүштөрдөн бири Кыргыз электроника ишканасына жумушка орноштум. Бул жерде уюлдук телефондон тарта ноутбук, планшет, принтерге чейин чыкканы менин жумушка болгон кызыгымды мындан да арттырды. Сыймыктандым. Эми жаңы муундун өзөлкөсүндө калып иштөөсүнө убакыт келди. Айтмакчы, биринчи айлыгыма апама белек алдым.